Саламатсыңарбы балдар? 5-класстын математика сабагынан ондук бөлчөктөрдү бөлүү деген темада өтмөкчүбүз бүгүн. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты силер ондук бөлчөктөрдү бөлүү жөнүндө маалымат аласыңар жана өздөштүрөсүңөр. Ондук бөлчөктөрдү бөлүүгө карата мисал маселелерин чыгаруунун жол жобосун үйрөнөсүңөр. Эсептөө көндүмдөрүңөр артат. Албетте, аракет кыласыңар деген ойдомун. Өтүлгөн сабактарды эске түшүрүп алалычы. 3,9'ду 10'го көйткөндө үтүр кайсыл тарапка жылат? 10'го жылат. Анда 39 болуп калат. Кемитсек канча калат? 11,24'төн 9,4'тү. Муну да билебиз, 2,2 чыгат. Андан кийин кошууну да билебиз. 2,8'ге 1,7'ни кошсок 4,5. Андан кийин балдар ушул жерде көңүл бургула. 26'ны 0,5'ке көйткөндө кайсы санды ошол жарымына көйтсөң өзүнүн жарымы келип чыгат? 13. 0,1'ге көйткөндө балдар үтүр сол тарапка жылат. А бул 0,52 чыгат. Кемитүүнү билебиз, көйтүүнү билебиз. Азаматсыңар. Ондук бөлчөктөрдү бөлүү. Балдар ондук бөлчөктөрдү бөлүүдө бүгүн эки учурду карайбыз. Биринчи учур ондук бөлчөктү натуралдык санга бөлүү. Экинчи учур ондук бөлчөктөрдү ондук бөлчөккө бөлүү. Мисал үчүн, мына ондук бөлчөктү натуралдык санга бөлүү натуралдык сандарды бөлүүдө эле аткарылат. Бирок үтүр белгиси бөлүнүүчүнүн бүтүн бөлүгү бөлүнүп бүткөндөн кийин коюлат. Бөлүнүүчү бул жерде 47,9, бөлүүчү 5. Демек, бөлүнүүчүнүн бүтүн бөлүгү бөлүнүп бүткөндөн кийин үтүр кайрылат деп атат, Мына 47'ден кайрыйбыз. 47'nin içinde 9 5 бар. 9 жерде 5 45. Кемитсек 47'den 45'ti кемитсек 2. Мына бул жерде эрежеге таянабыз. Бөлүнүүчүнүн бүтүн бөлүгү 47 бөлүнүп бүттү. Тийиндиден эмне кайрыйбыз? Үтүр кайрыйбыз. Андан кийин бөлүүнү аткарабыз. Эми 47'den 45'ti кемитсек 2 калды. Бул 9 түшөт. 29'da 5 бар, 25 кемитсек 4. Жетпесе 0 менен толуктап алып, калдык калбаганча аткарабыз. Мынакей жообу 9,158 деген сан келип чыкты. Демек, бул тиинди экен. Кайра кайталаймын. Ондук бөлчөктү натуралдык санга бөлгөндө бөлүнүүчүнүн бүтүн бөлүгү бөлүнүп бүткөндөн кийин тийиндиден үтүр кайрылат. Бөлүнүүчүнүн бүтүн бөлүгү канча болуп атат? 47 бүтүн болуп атат. Ошол сан бөлүнүп бүткөндөн кийин мына 9'дан кийин үтүр кайрыдык. Мына ушуга маани беришибиз керек экен. Эми экинчи учурду карасак балдар, эмнелерге көңүл буруу керек? Бөлүүчүнү натуралдык сан болгондой кылып, үтүр белгисини оңго карай канча үлүш болсо, ошончо санга жылдыруу керек. Бөлүүчүдө үтүр белгиси канча орунга жылса, бөлүнүүчүдөгү үтүр белгиси да ошончо орунга оңго карай жылуу керек. Андан кийин ондук бөлчөктү натуралдык санга бөлүүнү аткарабыз. Мынакей, бөлүүчү 2,124, бөлүнүүчү бул 12,1096. Демек, бул жерде 24 үлүш болуп атат, оңго карай жылса, анда канча болуп калат? 224 болуп калат. Анда сөзсүз бөлүнүүчүдөн да ошончо орунга оңго карай үтүрдү жылдырабыз. Мына 2 орунга жылдыбы? Демек, бул да 2 орунга жылса, 9'dan кийин кайрылат. Демек, 1209,6 болуп калды. Эми бөлүүнү аткарабыз. Демек, 1209'дун ичинде 5 224 бар экен. Аны көбөйтсөк 1120. 1209'dan 1120'ны кемитсек 89 калды.
Балдар, ушул жерде дагы көңүл бурабыз. Бөлүнүүчү 1209,6 эде. Эми ушул 1209,6-нын бүтүн бөлүгү, мына 1209, ошол бүтүн бөлүгү бөлүнүп бүттү. Демек 5тен кийин эмне кылабыз? Үтүр кайрыйбыз. Андан кийин бөлүүнү аткарабыз дагы. Мына 4төн беребиз 896. Демек кемитсек 0 калат. Демек жообу 5,4 деген сан келип чыкты. Дагы бир маселени карап көрөлү. Бөлүүчүнү натуралдык сан болгондой үтүр белгисин оңго карай канча орунга жылдырсак, бөлүнүүчүдөн да ошончо орунга үтүр белгиси оңго карай жылыш керек. Мына бул жерде 4,5 бөлүү 0,125. 4,5 бул бөлүнүүчү, а бөлүүчү 0,125. 3 орунга жылдырсак, анда 4,5-те 4төн кийинки үтүр белгибиз дагы 3 орунга жылуу керек. Бирок бул жерде жетпей атат. Жетпегенде биз 0 менен толуктайбыз мына мынтип. Эми бөлүүнү аткарабыз. 4500-дү 125-ке бөлсөк, демек 3төн тиете. Бул 450-дөн кайрып алдык да. Кемитсек 75 0 түштү. Андан кийин бөлүүнү аткарсак 6дан берет. Демек тиинди 36 келип чыкты балдар. Келгиле балдар, 448 мисалды карап көрөлү. 17-ни 2-ге бөлсөк канча чыгат? Ооба, 8,5 чыгат. Эми минус 0,1375-ти бөлөбүз 5-ке. Терс сан болгондуктан сөзсүз түрдө терс санды оң санга бөлсө, минус белгиси менен чыгат, балдар. 0,бүтүндүн күчү жетеби 5-ке? Жетпейт. Демек 0 берилет. Андан кийин 3-түн дагы күчү жетпейт. Эмне берилет? Дагы бир 0 берилет. Бирок бул жерде мына бөлүнүүчүнүн бүтүн бөлүгү бөлүнүп бүткөндөн кийин үтүр белгисин коюп алуу керек. Ошондо жыйынтык 0,75 чыкты. Бул жерде да терс сан экен. Минус 0,1936-ны 6-га бөлсөк, анда жообу минус 0,156 чыкты. Силердики да ушундай чыктыбы? Аракет жасап көрөбүз балдар. Андан кийинки мисалыбыз балдар, көңүл бурабыз. Терс санды терс ондук бөлчөктү терс ондук бөлчөккө бөлүү керек экен. Белгиси эмне болуп кетет? Ооба, плюс болуп кетет. Эми үтүр белгисин жылдырабыз. Мына 25 бөлүүчүдө 2 үлүш бар экен. Демек 2 орунга үтүр жылса, бул жакта да үтүр белгиси 2 орунга бул жакка жылат. Анда жыйынтык кандай келип чыкты байкайбыз. 0,7 келип чыкты. Силер да ушинтип өз алдынча аткарып көргүлө балдар. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма. Параграф 16-9 185 бетте ондук бөлчөктөрдү бөлүү деген тема бар. Ошол теманы окуп, ондук бөлчөктү натуралдык санга ондук бөлчөккө бөлүүнүн жол жобосун үйрөнөбүз. Андан кийин номер 448 номердин калганын номер 449 номерди чыгарып, мага WhatsApp аркылуу жөнөтүп коесуңар. Саламатта калгыла балдар.